Саламатсыңарбы айымдар жана мырзалар, мен атым Айнура Сагынбаева. Мен врач, дерматолог, косметолог, психолог, сексологмун, ишкер айыммын. 3 эркектин энесимин, сүйүктүү жар, бирөөнүн кызымын. Негизи эле жөнөкөй кыргыздын айымымын. Бүгүн дагы бир катты разборго алалы. Негизи бул ситуация дагы көп кездешет. Биринчиден баарыңарга комментарийлерге ыраазычылыгымды билдирип кетейин дегем. Аябай жакшы комментарий калтырып атасыңар. Мен мурда деле ушул Айнура болчумун. Болгону мен бул нерселерди айтчу эмес экенмин. Балким мен айткан нерселер TikTokто жана башка каналдарда кыска үсүндүү болуп, адамдар көп жакшы түшүнбөй калчу деп ойлойм да. Анан YouTube тарткандан баштап элдер мен ким экеним, мен чын эле кандай ойлонот экенмин, мен бул жашоого кандай идеяларды алып келип жатканымды жакшы түшүнө баштаганы мени абдан кубантат. Бир кат келди. Бул кат көпчүлүк айымдардын ситуациясына окшош ситуация да. 23 жашта айым жазып атат, мынтип жазып атат. Мен баарын жасайм дейт. Кайын журтум менен турам. Аябай жакшы турабыз баарыбыз. Кайын журтум менен турам, баарыбыз жакшы турабыз. Бирок ошо жолдошу менен жакшы тил табыша албай атам. Балдарыбыз бар. Мен жакшы кожо экенмин дейт. Тамакты даамдуу жасайм, үйдү жакшы жыйнайм, таза кармайм, жакшы апамын дейт, балдарымды абдан жакшы карайм. Кайын журтума болгон мамилем аябай сонун дейт. Бирок негедир жолдошум эч барктабайт. Кетсең кете бер, керегиң деле жок, мен башкага үйлөнүп алам деп айтат экен да. Өзүм жолукчан кызмын дейт. Анан жолдошум дагы намаз окуйт дейт. Бирок ушундай мамилебиз начар болгондуктан эмне кыларымды билбей сизге жаздым дейт. Мындай каттар аябай көп келет. Ар түрдүү аялдардан келет, ар кайсы жаш курактагы, ар кайсы көз караштагы аялдардан келет. Эмне себептен мындай нерсе болуп атат? Келгиле разборго алчы. Мына бул айым мынтип жазып атат да. Мен жакшы кожо экенмин, мен үйдү жакшы жыйнайм, тамакты жакшы жасайм, даамдуу жасайм деп өзүнүн мындай аял катары мен жакшы аялмын деп атат да. Чындыгында эгерде психологияга терең кирсек, эркекке мындай үй жыйнагыч, тамак жуугуч, бала баккыч деле кереги жок экен. Эмне үчүн? Ойлонуп көрөлүчү. Эгерде төшөктө да аябай кыйынмын, болгонун баарын жасайм, жакшы курстардын баарын өттүм, төшөктө каалаганым бүт кылып берем дейт да. Эгерде эркекке жалаң гана төшөк керек болсо, анда кечирип койгула, жанагы жаман биз кыргыздар жалап деп коебуз, ошондой кыздарга кетип калмак да турабы? Анда эркектин баары эле ошондой акчага сатып алган, денесин саткан кыздарга үйлөнүп алмак. Негедир үйлөнүшкөн жок. Демек, төшөк анча деле маанилүү эмес. Эгерде мыкты үй кожойкесин гана сүйүп ошол үчүн жашаса, анда тамакты жакшы жасаган аялдар гана үй бүлөдө жашамак. Калгандары жашамак эмес. Эгерде баланы жакшы багып, балага жакшы тарбия берген аялдарды гана барктаса, анда эң биринчи бизде кимдер кетмек? Бала бакчадагы нянечкалар кетмек күйөөгө. Анан баары ошого үйлөнөм деп талашмак. Андай деле эмес, байкап көрсөк. Тамакты жакшы жасаган айымга үйлөнөм десе, анда билбейм, мен бирде эркекти көрө элекмин да, аягыман кетип калдым, анткени ал лагманды жакшы чөй албайт дегенчи. Андай жок болуш керек. Ооба, тамакты жакшы жасаганың, балдарды жакшы тарбиялаганың, үйдү жакшы жыйнаганың, өзүңө тыккан болгон, бул өзүңө жакшы. Үйүң таза болсо, тамагың даамдуу болсо, эркек үчүн да бул комфорт. Албетте бул маанилүү. Бирок бул үй бүлө кура турган фундаменттин негизи эмес. Көп айымдар, негизи эле биздин кыргыздын менталитетинин эң чоң катасын айтайынбы? Биз кызды үй кожойке, бала баккыч, ашпозчу жана башка кылып даярдайт экенбиз. Бирок чыныгы аял болууга, турмушка чыгууда аял болуп берүүгө даярдабайт экенбиз. Төшөктөн деле мисалы төшөк маанилүү дейсиз. Ооба, төшөк маанилүү.
Бирок жалаң төшөк болсо анда мынча үй бүлө ажырашмак эмес. Же ушунча үй бүлөнүн баары төшөктө бири бири менен топ келишпей калды дейсиңерби? Андан эмес да турабы? Демек, аял болууну үйрөнүшүбүз керек. Аял болууну үйрөтүшүбүз керек кыздарга. Аял болуу деген эмне? Аял болуу деген бул бир нече адамдагы сапат. Эмне үчүн эркектер эркек болуу искусствосун үйрөнбөйт? Ооба, эркек болуу искусствосу да бар. Эгерде эркектин баары ошону үйрөнсө, анда бизде айымдарда мен аны каалабай калдым деген болмоо эмес. А эркектерде мага бербей атат деген болмоо эмес. Кечинде келем, нары карап жатып алат. Мен каалайм, ал каалабайт деген маселе болмоо эмес. Тилекке каршы эркектер көп, айымдар аз. Биринчиден. Экинчиден, биз айымдар эркекке караганда көбүрөөк көз карандыбыз үй бүлөгө. Анткени биз төрөйбүз. Бала биздин мойнубузда. Биз материалдык жактан дагы эркекке караганда ага көбүрөөк көз карандыбыз. Ошон үчүн үй бүлөнү кармап калуу, үй бүлөдө бактылуу болуу эркекке караганда бизге керектүү. Ошон үчүн көп эле айымдар эмне үчүн мен үйрөнүшүм керек дегенге, сен бактылуу болушуң керек. Турабы? Демек, сен үйрөнүшүң керек. Аял болуу искусствосу бул өзгөчө искусство. Ага көп нерсе кирет. Ага жанагы айтып кеткен нерседен баарынан тышкары мамиле кирет. Биринчиден, эркек бул башка ойлонгон, башка көз караштагы адам экенин түшүнүш керек да. Булар дүйнөнү башкача көрөт. Боекторду башкача көрөт. Мисалы, менин курстарымда мен ар бир курста, премиумда, бактылуу айымда мындай кыска интенсив бар да. Эркектер жөнүндө, эркектердин психологиясы жөнүндө. Ошол жерде мен мындайды айтам да, эркектер майда чүйда нерсени байкайт. Мисалы, биз эртең менен туруп алып, чачыбызды эсептеп алып эле жүрөбүз го. Биз көп байкабайбыз эркектикин. Эркек биздикин байкайт. Майда пигменттерди байкайт, бетиңдеги, жүдөп калган чачыңды, өсүп калган кашыңды байкайт. Алардын мээси ошондой да. Алардын мээси ошондой кабыл алат. Эркек силуэтти көрөт, билесиңерби? Эркек биз мындай көйнөк демне, ал көйнөктү көрбөйт, ал силуэтти көрөт. Дагы өзгөчөлүктөр көп. Эркекке көп нерсени дароо айтсаң, ал бир эле нерсени жаттап калат дагы, ошол бир эле нерсенин үстүнөн ойлоно алат. Ушундай нерселердин баарын мен курста айтып берем, бирок азыр эмнени түшүнүшүңөр керек? Азыр эркектер бул дүйнөнү башкача көрөт жана башкача кабыл алат. Вот аял болууда эң негизги түшүнүк ошол. Эркек башкача адам. Экинчи түшүнүк, эркек дагы адам. Биз эркектин сезими жок, эркектин жүрөгү оорубайт, эркектин жан дүйнөсү оорубайт, эркек ыйлабаш керек деп кабыл алабыз. А чындыгында эркекке бизге окшоп эле мотивация керек. Эркекке бизге окшоп эле мени угуп койсо деп ойлойт эркектер. Мени түшүнүп койсо деп ойлойт эркектер. Мени мактап койсо деп ойлойт эркектер. Биз күтө беребиз го, мен ушунча кечке үйдө отурам бала менен, качан келип мени мактайт. Мактаган жок, караган жок, байкаган жок. Ал деле ошондой. Бир кичинекей бөлкөнөн көтөрүп келсе да, качан мени мактайт деп күтөт. Сен үчүн бунан эч нерсе эмес. Ал үчүн бул жетишкендик. Демек, мына ушундай нерселерди биз билишибиз керек. Биринчиден, аял болуу бул номер биринчи биздин ар бир айым үйрөнө турган нерсе. Экинчи, эркек башкача ойлонот, башкача көрөт бул дүйнөнү. Үчүнчү, эркек дагы адам. Мына ушул 3 эрежени көрсөңөр, жанагындай ситуацияга түшпөйсүңөр. Айымдар, менин курстарым бар, катталып, терең дагы изилдеп окусаңар болот. Комментарийге сурооңорду жазып кетсеңер болот. Эмки эфирде кайсы тема тууралуу кылалы, ошол тууралуу да жазып кетсеңер болот. Мен YouTube баракчама катталгыла, лайк баскыла, сактагыла. Мен дайыма сиздер менен.